Саламатсыздар бардыктуу теле көрүүчүлөр, эфирде кайрадан Танк регион жана ошондой эле менин анын алып баруучусу Адилет Токтомбетов жана менин кесиптешим Узбек Казаксана. Саламатсыздарбы ардактуу жана кымбаттуу Танк регион берүүсүнүн көрүүчүлөрү. Бүгүн күнгө дүйшөмбү күн, биринчи күн, ар бир киши эртең мененде тытынып жумушка баратышат, бирөө өзүнүн кыялданган максаттарын ишке ашыруу үчүн баратышат кесиптеш. Ошондой эле биз дагы сиздердин маанайыңыздарды ачып, эртең мененки уйкуңуздарды ачуунун максатында оболонсун ыр менен көңүлүңүз, узун болсун ылайым өмүрүңүз. Эч качан бөксөрбөсүн сиздин кулпуруп, кыйналып турган көңүлүңүз дегендей ыр менен сиздердин маанайыңыздарды ачайын деп өзгөчө конокторду бүгүн чакырдык. Ооба, коноктордун тизмени менен таныштырып өтөйүн. Анда эмесе бизде бүгүн конокто Ала тоо жаз 2025 республикалык конкурсунун катышуучулары Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин студенттери Эдилбек уулу Мирлан, Тилебалдиева Мерим жана ошондой эле музыка кафедрасынын ага окутуучусу Толтоев Алтынбек агай бизге конокко келип калыптыр. Ассаламу алейкум. Кутман таңыңыздар менен. Дароо эле элдин маанайын көтөрө албайлыбы агай, кандай дейсиз? Келиңиз анда берсе бир шеңгел чыгарма менен баардык көрүүчүлөрүбүздүн маанайын көтөрүп, таңзардан турган эже агаларыбызга бир жакшы маанай тартуулап өтөлү. Жагымдуу чыгарма болсун, анда келиңиздер. Анда эмесе Саратан деген чыгарманы аткарып Ай, баракелде. Жайга жакындап калбадыңыз. Айтпаңыз. Опа! Урматтуу эле Айланада турат Саратан, караныңды издеп баратам, жакын жерден эч ким көрүнбөй, жашадыма күтүп жанатам. Оба! Убаданы каттуу бергенсиң, чыдамыма кетип баратат, күттүргөн кандай немесиң. Анасына көрдүңүздөр, колтоолор болсун, баракелде. Келиңиз эми дароо эле агайга урусту сурообуз аталы. Агай, өзүңүз жөнүндө бир аз тааныштырып өтсөңүз, анан студенттериңиз менен өзүнчө тааныштырып алабыз. Өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтсөңүз, кафедранын жетекчиси болосуз. Анан кийинирээк бизде ушу Ала тоо жаз 2025 республикалык конкурсу жөнүндө айта кетсеңиз. Келиңиз. Чоң рахмат. Дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен. Мен өзүм жөнүндө айта турган болсом, мен негизи эле ошо кесибим өзү музыкант. Ошо училищедан баштап, аягында консерватория менен аяктадык. Меники ошо академический вокал багытын бүткөм. Ошо окуу жайды бүткөндөн кийин Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде мугалим болуп иштеп баштадык. Азыр ушул күнгө чейин иштеп атабыз. Билинбеген менен уже 8 жылдан ашып кетиптир. Мындан сырткары дагы башка жумуштарда да алып болобуз. Конкурс жөнүндө айта турган болсок, бул Ала тоо жазы 2025 быйыл болду. 13-14 апрель күндөрү болду. Бул конкурс 1966 жылдан баштап болчу экен. Биз бирок студент кезимде муну укпап турмун да. Ошол баягы 7 жыл, 8 жыл тыныгуудан кийин ошо быйыл аябай чоң масштаб менен башталды. Биз чындыгында өзүбүз менен көрүп, аябай чоң бир суктануу болду бизде. Анан бул студенттерге дем күч берди. Бул конкурс мындай экен. Бул чыныгы баягы билимдүү музыканттар үчүн эмес, тескерисинче баягы жогорку окуу жайларынын студенттеринин арасында ачылбай калган таланттарын ачуу максатында, колдоо максатында ушул жаңыдан эл арасында таланттарды эл арасында буну деген Маданият министрлиги тарабынан уюштурулду. Бул конкурска деген 7 область боюнча 24 окуу жайлар катышып, анын ичинен 300дөн ашуу катышуучулар катышты.
Анан биз Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде бизде музыка факультети бар. Ал факультетте бизде баягы чыныгы профессионалдык деңгээлдеги музыканттарды даярдабайбыз да. Биз жалпы орто мектептерде музыка мугалимин даярдайбыз. Музыка сабагын берип Музыка сабагын даярдайбыз. Анан бизде көпчүлүк ойлошот экен, ошол жерде чыныгы профессионал музыканттар даярдашат деп ойлошот экен да. Жок, бизде андай эмес, мугалимдикке багыт жасалган да биздики. Анан бизде ошол конкурсту биз укканда бизге маалымат келген жетекчилер тарабынан. Ал келгенде биз анан өзүбүз университеттин ичинде тандоо турун өткөрдүк. Ал жерге 100дөй катышуучу катышып, ошонун ичинен биз мындай таланттууларды тандап алдык. 15 катышуучуларды тандап алдык. Бул конкурстун максатында мындай экен да, 5 багытка бөлүнгөн экен. Вокалдык номинация, андан кийин автордук чыгарма, дагы эмне эле, фольклордук, анан би, дагы эмне бар эле? Вокал. Эстей албай алдык. Ошол агай азыр ошол 5 багыт боюнча деп атасыз. Ошол 5 багыт боюнча кененирээк токтоло кетсеңиз сонун болот. Азырынча биз сиздин студенттериңизге сөз берсек, өзүңүздөр жөнүндө тааныштырып, бул университетке кантип тапшырып калдыңыздар эле, эмне үчүн ушул музыка багытын тандадыңыздар эле, ошолор жөнүндө кененирээк айта кетсеңиздер. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу кутматтаңыздар менен. Мен ушул Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин музыка факультети бар экенин билчү эмесмин. Жөн гана башталгыч класстарга сабак берчү педагог болоюн деп келгем. Себеби башында ушул музыкант болом деген кыялым бар болчу. Консерватория менен Күрөңкеевке ушул бала чагынан музыкалык мектепте окуп бүткөндөр гана келе алат дегенден мен ушул өзүм мындай ушу үмүтүм үзүлүп калгандай сезимдер болду деп. Болду, мен мындай музыкант боло албайм деп. Ал кездерде да кавер тартып жүрүп, катталуучуларым да көп эле. Ошол кабарды уккандан кийин Инстаграмымды да өчүрдүм, өзүм да жабык болуп 9 ай бою жабык жүрдүм да. Эч кимдин сөзү жакпайт, өзүмө өзүм жакпайм. Депрессия. Өзүмдү таштап койдум да. Неге мен ушундай, эгер башынан эле кылсам болмок деп ушул анан кийин ушул үйдөгүлөр менен кеңешип, макуланда мен маңдайыма жазылсам, мен педагог болом, ушул башталгыч класстарга сабак берген мугалим болом десем, барганда мен алдыман ушул азыр баарыбызга белгилүү эле Азиз Батыров алдыма чыгып калган. Сен ушул музыка факультетинде окушуң керек дегенде мен таң калгам. Арабаевдин да музыкасы бар депчи. Негизи ошо келгенде ойлоп койдум, ошо Арабаевдин музыкасы болгондо деп эле койгом да. Ошо келген кездечи Арабаев университетине. Анан Азиз Батыров ошол мени жетелеп келип тапшыртып, мага да ушул 1 жылдай сабак берип, өзү дагы анан ушундай Алтынбек агай менен жолугуп, таанышып, ушул 1-чи курсума келгенден баштап Алтынбек агай мени тарбиялап таптап келатат. Келерим менен эле үнүмдү ырдаганымды угуп, тез эле 3 чыгарма берген. Ошол чыгармаларды жатта деп жаттагам, жакшы модулдарда тапшырып, көптөгөн конкурстарга алып чыгып, ошол агайым азыркы учурга чейин таптап келатат, тарбиялап. Баракелде. Келиңиз, сизге да сөз берели. Гитараны уктап турасыз ушул жерде. Өзүңүз жөнүндө бир аз тааныштырып кетсеңиз. Сиз дагы катыштыңыз да бул конкурска, туурабы? Биз катыштык. Мен өзүм негизи Баткен уулумун, Баткенде туулуп өскөм. Анан аяктан окууну бүтүп, интернеттен карап эле кайсы музыкалный окуу жайлары бар экенин карап, анан Арабаевди көрүп калдым. Анан аяка ким бол, Безоерт экен аякачы. Мен орус тапшырган эмесмин да. Анан анда ошол жака тапшырып көрөйүн деп. Кудай берди дедиңиз да. Ошол жакта окуп келатам азыр. Жакшы, баракелде. Агай, эми конкурстун жыйынтыгы боюнча кичине маалымат бере кетсеңиз, канчанчы орун алдыңыз, канча медаль болду же болбосо грамота дегендей. Студенттериңизден кимдер катышты, кандай ийгиликтерге жетти? Менче ушу жеңүүчүлөр келип атат да бизге, туурабы? Биз ошо тандап алганда жана айтпадым, 15 катышуучуларды тандап алдык депчи. Анан ошонун ичинде бизде ошо мендин катыштырган Мирлан менен Мээрим өттү. Өткөндөн кийин булар уже эле сарсанада. Агай 24 окуу жай катышса, 300 катышуучу болсо, биз өтөбүзбү депчи. Булар уже эле самооценкасын түшүрүп алды. Себептен музыкалык окуу жайлардан да келгендер бар бул. Жок, музыкалык окуу жайлар жок болчу, только багы вуздарда. Уже эле мен аркасынан биз даярдап буларды, анан мотивация берип, дем күч берип атып, анан кийин 1-чи турга катыштык. 1-чи турдан дагы ийгиликтүү өтүп,
Анан экинчи турга бул филармонияда болду. Филармониядан ошо булар дуэттерди аткарышкан экөө. Ошолор менен 3-чү орунду алдык. Эң сонун ага, эгер каршы болбосоңуз ошол дуэтиңиздерди азыр гитара менен ырдап бере аласыздарбы? Ошону сурасак, 3-чү орунду ээлеген ыр экен да демек. эң сонун бир студиябызды шанга бөлүп бериңиздерчи. Чыгарманы тааныштырбайсызбы? Музыкасы Кыргыз Республикасынын эл артисти Кадыралы Артыковго таандык. Сөзү Алмаш Чойбековнуку Кыялдануу. Кыялдануу, баракелде, кеттик. Жепанын бүркү гүлдөрдү жел келсе шибер ыргаган Жер калга бөлүп сезимди үнүңдү уксам ырдаган колума гүлдөн көрүнө калсаң жылгада көбүрөтүп булак толкунун акыгы акса шыңгырап билдирип жайлоо шокумун сайраса торгой, сайраса торгой, сайраса торгой курап акырын сылап чачымдан ардагым десең эркелеп жылмая карап сүйкүмдү жылкыга кетсем эртелеп боз жорго минип келатсаң алдымдан чыксаң ментелеп кызарса болот сүрүнүп кызыл кат бышса төбөлүп көнөрбүз жашыл өзөндөн көбүргөн терсек кымыздык терсек кымыздык терсек жүгүрүп чачылып жатса шүдүрүп ак бермек болуп көктөмдөн эрксизден мөлтеп төгүлсө экөөбүз басып өткөндө көңүлдү жүрсөк сергектеп күн нуру беттен өпкөндө ак жамгыр төксө шорголуп арчага келсе торголуп кекелек учпай жемиздебей азгырса бизди азгырса бизди азгырса бизди жок
Баракелде. Ушул чыгарманын аркылуу 3-орунду алдыңыздар, агай. Баракелде. Ошол менин суроом бар. Ошол чыгарма тандап атканда өзүңүздөр тандайсыздарбы же ал жактан беришеби же сиз тандап бердиңизби же өздөрү кызыгып тандашты? Негизи агай чыгарманы сиз өзүңүз тандап берген окшойсуз, Бул мындай болуп калды да, ошо жана баягы эле сөзгө 5 багатка бөлдүк деп едик да. Ошондо 15 студентти ошо 5 багатка бөлүш керек болуп калды. Биз 15тен ашык биз катыштыра албай калдык. Анан мээримди вокал номинациясына койсок, авторскийге дагы бирөө болуп калды да. Анан Мирланда өттү да. Анан экөөнү эмне кылабыз? Анан биз аны дуэт кылып калтыралы деп, анан ошону дуэт кылып калтырдык. Анан чыгармага келгенде биз көпкө ойлондук, бирок биз экөөнү мен өз-өзүнчө даярдаткам, бир классикага жакыныраак кылыпчы. Анан айла дуэт болгондон кийин биз ойлондук, сүйлөштүк, анан ырдын автору Кадыралы Артыков менен да кеңешип, ал агайыбыздан уруксатын алып, анан ушул дуэтке токтолуп даярдадык ошону. Ошол 15 эме багыт боюнча, эме 15 кишини алдык деп атасыздар, Ошол 15 кишини ошол Арабаев университетинин ичинен алдыңыздарбы же ошол ар бир эме жактан келген? Арабаевдин ичинен, бирок ар кайсы тармактан окуган студенттерди алдык да. Башка мисалы үчүн башка тармактан журналистика, финансы, математиктерди, ошол шыктууларды алып тандап алганбыз. Анан ошол 15 студенттердин баары аларда музыкалык билими жок да. Биз аларга күндөп түндөп даярдап фольклорун чыгардык, биин чыгардык, ырын чыгардык. Иштедиңиздер. Үчүнчү орунду алган. Бул эми жогорку деңгээлде өткөн сынак экен. Ошол сынактан жеңүүчүлөргө кандай байгелер бар экен? Мисалы, грамотабы же болбосо Бул жеңүүчүлөргө ушу ар бир орундарга өзүнүн акчалай сыйлыктары бар экен. Биз 3-орунду алган үчүн 100 000 сом акчалай сыйлыкты алдык. Баракелде. Грамоталарды ушу катышуучуларга берди. Андан сырткары биздин өзүбүздүн университеттин ректорунун атынан дагы өзүнчө ыраазычылык каттар менен сыйланышты. Эң сонун негизи мындай чоң ийгиликтүү нерсеге бул жеңиш эмес, катышуу өзүнчө эле бир жеңиш деп ойлойбуз менин оюмча. Ошондой нерсеге жеткениңиздердин өзү чоң ийгилик. Ошол филармония мисалы үчүн азыр сахнасы, ошол жерге чыктыңыздар, мындай ичиңиздерде аябай толкундуулар, башкача сезимдер болса керек же негизи эле буга чейин толтура конкурстарга катышып жүрдүңүздөр беле? Негизи буга чейин да жакшы эле конкурстарга катышканбыз, агайым көп конкурстарга катыштырып, ошо жогоруда айтып кеткендей эле тарбиялап, таптап ошол көптөгөн конкурстарга катыштырып, сабактан эле ушундай кеңештерин берип, силер жеңесиңер, аракет кылгыла, коркпогула деп. Ал эми сахнага келе турган болсок, филармониянын аурасы баары бир башкача. Баары бир башкача экен. Сүр да болот экен, мындай коркпойн дегени менен баары бир жүрөгүңдө кандайдыр бир коркуу сезими болот экен. Ушундай 24 катышуучу студенттердин окуу жайдын арасында таланттуу студенттер бар экен. Атаандаштарың дагы мындай оңой атаандаштар эмес экен да, жанагындай күчтүү конкуренттер, аларды да көрүп алып, албетте бир аз коркуу сезимдер болот экен. Өзүңө дагы, жаныңда жакын адамдарың дагы канчалык мотивация берсе да, баары бир алардын таланттарын көрөсүң да, угасың. Көргөндө дагы бир четинен стимул алсаң, ушундай кылса болот экен деп, бир четинен коркуу сезимдер болду. Бирок Кудайга шүгүр, ошол биз Кудайдын жардамы менен биринчи орунда. Ошол сезимди биз жеңе алдыңыз. Бизге артыбызда ишенген адамдардын жардамы менен ушул 3-орунду алып, өзүбүзгө ишенип, азыркы учурда сиздердин алдыңыздарда маек берип отурабыз. Баракелде, эң сонун. Кесиптеш, ушул сизге деле кызык болуп атса керек, бул мырза гитараны качан үйрөндү? Эмнеге мынчалык гитарага жакын? Негизи айта кетсеңиз, бул баягы айылдан эле жүрүп өзүңүз үйрөнүп алдыңызбы же бияка ушу Арабаевка келип үйрөндүңүзбү? Негизи гитараны 7 классымдан баштап кармап баштагам. Анан башында гитараны алганда 1-2 ай кызыгып чертип жүрдүм, андан кийин таштап койдум. 10 класска чейин чертпей калдым, анан 10 класста дагы кайра кармап баштадым. Айылда жүргөндө бир аз эле билчүмүн, анан шаарга келгенде биякта окуудан жүрүп байкелер менен тааныштым, гитара билген. Анан ошолор менен кошо жүрдүм, ошолордон үйрөнүп азыркы учурда. Негизи үйрөнгөнүм шаарга келип үйрөндүм десем болот да. Жакшы, баракелде. Так, эми агай, биз негизи ушул сынак боюнча айта кетейин, сынак боюнча 1-орунду алган университетти айтып коюңузчу.
биринчи, анан экинчи орунду алган. Сиздер үчүнчү орунду алыптырсыздар. Биринчи орунду политех алдыбы? Политех алды. Экинчи орунду Манас университети алды, Кыргыз-Турк Манас университети. Үчүнчү орунду Арабаев алды. 4-чү орунду Ош мамлекеттик университет алды. Анан калгандары ошо 5 номинациянын бирден номерлери жакшы лучший деген номинациясы менен алар да алышты. Эң сонун негизи эле азыркы учурда ошол мамлекетибиздин тарабынан, жогорку министрлик тарабынан атайын ушул студенттердин же болбосо жаш өсүп келе жаткан таланттардын өсүшү үчүн аябай жогорку деңгээлде бизге жардам берип атат, кол сунуп атышат. Ошол нерселерге биздин мынакей жаркыраган студенттерибиз жетип отурат десек болот. Анда эмесе баягы маданиятка кошкон салым деп эсептейм. Албетте биздин маданиятыбыздын маданиятка аябай чоң бир көңүл бурулуп атат да. Дагы бир чыгарма сурасак болобу? Сиздер ырдаганда биздин студиябызда эле азыр эми буяк дуэт аткарып өтүшпөдүбү? Эми жалгыздан ырдап берсеңиздер. Адегенде суйкагы сулуу карындашыбыздан суранып өтөлү эле. Бир жагымда чыгарма. Анда эмесе сиздерге ушул жалпы апаларыбыз, энелерибиз бар болсун деп группалашым Сүйтбекова Нурсултанга сөз обону таандык. Азыр мени апам көрүп жатат учурда. Ушул чыгарма сизге арналат, апа. Ай баракелде. Апалар болсун. Жетелеп колго балаңды өстүрдүң апа мендей адамды өшөйсүң балам кейинде меримиң төгүп белгизбей капаңды өстүрдүң апа мендей адамды өстүрдүң апа мендей адамды өстүрдүң апа мендей адамды өстүрдүң апа мендей адамды. Булгулдай үнүңүз эч качан өчпөсүн. Кыргыздын келечегинде буюрса кыргыздын эл артисти болуңуз, сыймыктанып жүрөлү сиз менен. Агай, эми ушул сиздерде ким айткандай Арабаевда мен музыка факультети бар экенин билген эмесмин деп атпайбы? Негизи эле ушул аны билбегендер көп болсо керек да. Ошол тапшырам деп аткан студенттерге же болбосо жаңыдан 11-классты бүтүп эмне кылсам деп кимдей болуп, орду тапшырбай калдым эле эмне кылсам деген студенттер азыр көп эле. Же болбосо тапшыргысы келбей калып, өтпөй калгандар. Ошолорго өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айта кетсеңиз, кандай, мисалы үчүн инструмент билиш керекпи, же болбосо жөн эле келип тапшырып кете берсе болобу? Кандай? Балким азыр эфир аркылуу ушул жакта баягы окууну аяктап жаткан бүтүрүүчүлөрүбүз бар, мынакей бир айдан кийин окуу дагы аяктайт. Анан ушу биздин карындашыбыз менен инибиздей болуп, гитара кармап, эфирге чыккысы келип, же болбосо эл алдына чыгып ырдагысы келген баягы жаш өспүрүмдөр бар да. Талант негизи элдин арасында. Ансыгар баягы сизге тапшыруу кандай болот, ушу музыкалык факультетке өтүү жолун айта кетсеңиз. Анан деги эле журналистика тарабына да өтө турган. Негизи Арабаевда факультеттердин тизмегин айта кетсеңиз, анан ошондой эле өзүңүздүн окуу жайыңыз жөнүндө, кафедраңыз жөнүндө. Рахмат. Туура айтасыздар, ошо баягы көпчүлүктөр ошо музыка багытында окуу жай бар экенин билбейт экен чындыгында. Ошону айта кетсеңиз. Ошо айыл жергесинде 11-де бүтүп келгендер азыркыга чейин сурашат. Бирок ал бизге тапшыргандын сөзсүз түрдө аспап билүүнүн кажети жок. Эгер таланттуу болсо, кызыгуусу болсо, Арабаев университетинин башкы корпусуна келсе, баягы тандоо туру менен алынат. Ортонун дагы кереги жок бизге. Эми азыр бизде
кандай десем, биз азыр университетте баардык факультеттерин ата албайм, аябай көп да, бизде багыт аябай чоң, мугалимдик кесип, журналисттик кесип, таможный жана медицинский багыттар аябай көп биздечи. Эгерде каалоочулар болсо, тапшырам дегендер болсо, бизде ошо июнь аяктарында уже бизде набор башталат. Анан биз дагы өзүбүз жакын арада ошо региондорго чыгып, абитуриенттерди мындай тартуу максатында биз дагы региондорго чыгабыз да. Региондорго чыгып турасыздар өзүңүздөр. Баягы бүтүрүүчүлөр Бүтүрүүчүлөрдү ошол жактагы чакан концерттерди уюштурабыз, конкурстарды уюштурабыз, анан таланттууларды карап ошол жерге баягы сертификат беребиз, что бюджетке өткөнгө да биз сертификаттарды беребиз. Эң сонун мүмкүнчүлүк. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрүнүп атасыздар мына экран артында бизди көбүнчө ошол чоң апалар, апаларыбыз көрүшөт, чоң энелерибиз өзүңүздөрдүн нерелериңиздерди, балдарыңыздарды ушул Арабаев университетине алып келип, мынакей ушундай жаркыраган студенттердей болуп, ушундай жерге чыгышына өзүңүздөр түздөн-түз жардам бере алсаңыздар болот экен. Анда биз ушул сулуу айымга суроо бере кетсек, сиздин бул ырдаганыңыз аябай мындай башкача укмуш экен да. Ошол бул кандай, сиздин каныңызда бирөө жарым ырдайбы, же болбосо өзүңүз мындай кызыгып? Анан жана сөздүн башында айта кеттиңиз, өзүм кавер тартып жүрчүмүн, Instagram баракчамда аябай актуалдуу болчу деп. Азыр эмне болуп калды? Кененирээк айтсаңыз, анан азыркы учурда Instagram баракчамыз дагы деле актуалдуу, активи күчтүү. Рахмат. Ошол мен ырдаганымды, ошо мен апам мендей мектепте окуп жүргөн кезинде ырдачу экен да. Сүрөттөрүн көрүп калчумун. Анан ойлойм, ушул апамдан мага келген го депчи. Ал эми Инстаграмга келген болсок, ооба, мен азыр жаңы аккаунт ачып, белки мурункусунда 34 000 катталуучу бар болчу. Жакшы эле иштеп келатканмын, анан ошол жабырда айтып кеткендей ошо өзүмдү тыштап койгом да. Ушундай. Азыр болсо, Кудайга шүгүр, катталуучуларым бар жакшы эле. Актив дагы жакшы. Азыр деген TikTok дагы актуалдуу болуп атпайбы? TikToктон дагы ошол чыгармалар жакшы келип атат. Ушул университетке тапшырарда кайсыл жанрда, мындайча айтканда, эстрадабы, академиялыкпы же элдик ырбы, биринчи орунда ушул максатта келгем да, ошол өзүмдүн стилимди, мындайча музыкалык тилде айтканда, өзүмдүн жанрымды табуу максатында келгем да. Негизи мугалим болорумду өзүм билчүмүн ошол кесипке келгенде, бирок мен эң негизги биринчи орунда максатым ошол өзүмдүн жанрымды табуу болчу да. Өзүңүздүн ушул чыгармачылыкта өзүңүздүн ордуңузду, өзүңүздүн өзгөчө стилиңизди табуу болчу. Баракелде. Азыр ошондо эстрадалык вокалчы. Кайсыл жанрда ырдап жатасыз? Мен азыр негизи академиялык вокалдардайм. Бирок эстрадалыкты дагы чогуу алып кетүүнү каалайм да. Ушул эки багытты чогуу. Эми бул мырзадан бир чыгарма сураналык. Себептен сиз башта ачып бердиңиз, анан бул жакта дуэт ырдадыңыздар. Анан биздин карындашыбыз өзүнчө бир чыгарма аткарып берди. Эми сизден бир өзүнчө чыгарма болобу? Биздин эфирде турган конокторубузга, эми көрүүчүлөрүбүзгө. Анда сиздер үчүн Акжолтой Канатбековдун "Сен барда" деген чыгармасын аткарып Баракелде. Масса, эң сонун чыгарма. Барда бар колпора, гүлдөр да сага умтула, аларга сезилесиң багытта.
жан болмокмун эгерде мага өзүң тең болсоң түгөлүк өмүр жарым сен болсоң эй ак жолам алтын айым мен кантип жашайын бүркөлгөн кабакты жаз кылган жар кылган бүтпөгөн махабат дастанын жаздырган нур чачкан жан дүйнөмө асылайын ак жолам алтын айым мен кантип жашырайын жылт эткен жылдыздай көрсөм деп эңсеткен жүрөктүң эң назик арзуга терметкен сен менин кубулжуган ырларымсың сен мага кубат берген жыргалымсың Ай, баракелде, олчолор болсун. Чоң рахмат, эң сонун чыгарма болду. Азыр бизде бир аз рекламалык тыныгуу бар экен, баарыбыз бир рекламалык тыныгуу өтүп берели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстаңыздар, биз менен болуңуздар. Жагымдуу чыгармалар менен кайрадан сиздер менен жолугучак. Рекламалык тыныгуу. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстаңыздар, эсиңиздерге сала кетели, бизде бүгүн өзгөчө коноктор Ала Тоо жаз 2025 республикалык сынагынын катышуучулары Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин студенттери Эдилбек уулу Мирлан жана ошондой эле Тилебалдиева Мээрим жана биздин агайыбыз музыка кафедрасынын ага окутуучусу Толтоев Алтынбек агай бизде конокто. Эми урматтуу агай жана ошондой эле биздин сонун сүйүктүү конокторубуз, сиздерге эркин микрофон жана ошондой эле бизди азыр теле аркылуу көрүп жаткан бир туугандарыңыз бар, ошо жерлериңиздерди айта кетсеңиздер, кайсы жердин кулуну достор, деги эле ушундай таланттуу инсандар кайсы жерден келип бизге ушундай эфирге конок болуп берип атат? Мен өзүм Оштон болом, Ош шаарынан болом. Ошол жерде туулуп өскөнмүн. Мектепти да ошол жерде бүткөнмүн. Ош шаарындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайын ошол жактан аяктап келгенмин. Өзү түйүм Ошто, бирок Оштун өзгөн районунун Кызыл Тоо деген айылында болот. Сизчи? Мен дагы Оштон болом. Оштун Чоң Алай району Кашка Суу айылынан болом. 1 жашымдан ошол 5-6 жашыма чейин Ошто жашадым. Анан 7 жашымда ошол Бишкекке келип, Лебединовка жалпы билим берүү орто мектебинин Восток айылында ошол мектепти, орто мектепти бүтүрдүм. Ал мектепти дагы ошол өзүңүздөр билгендей эле баары эле азыр деле звезда деп калышат мени. Мектепте 1-классынан баштап ырдап баштагам. Жылдызыңыз жана берсин. Эми биздин инибизди билдик. Баткен областынан, Баткен шаарынан, Мен Баткен областынан ошто Кыштыт айылында жарыктыкка келгем. Ошол жакта чоңоюп өстүм, 11-класска чейин ошол жакта жүрдүм, жашадым, анан окуп бияка келгем. Азыр ошол жердиңиздерге салам жолдоп, же болбосо өзүңүздөрдүн эркин микрофон бизде убакыт бир аз тардык кылып койду. Сиздер менен дагы да сүйлөшүп отургубуз келди, бирок тилекке каршы бизде убакытты бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Азыр болсо эфир сиздерге ачык микрофон. Биринчиден сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай таланттуу студенттердин ийгиликтерин ошол эфир аркылуу бөлүштүрүп, тааныштырып бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Жана ошондой эле мен үй бүлөмдө жөн айткан ушундай кечээ келинчегимдин туулган күнү болчу. Бизде мындай катар болуп атат, эртең баламдын туулган күнү. Ошо биз үчүн чоң майрам болуп атат, ушулай дагы бир ошо туулган күнүңөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ай баракелде. Туулган күнүңүз менен биз да чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бар болуңуз, аман болуңуз. Келиңиз, сиз дагы салам жолдоңуз. Мен жалпы ошол бир туугандарыма гана эмес, жалпы ошо кыргызстандыктарга, кыргыз элине салам жолдомокмун. Ар дайым бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, күлүп жайнап жүрө бериңиздер.
эч качан оорубаңыздар. Дайым ушул элибизде, жерибизде тынчтык, молчулук, биримдик, ынтымак болсун демекчимин. Жана ошондой эле ушул регион телеканалынын жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдирмекчимин. Ушундай бизди ушундай таң атпай, таң жакшы маанайда тосуп алдыңыздар. Дагы ушул бизге окшогон акырынан чыгып келаткан студент болобу, аткаруучу болобу деги эле кайсыл кесипте болбосун ушундай жакшы инсандарды, чыган инсандарды ушундай кучак жайып тосуп алып жүрө бериңиздер. Баракелде. Дайык келиңиз. Мен да айтып кетейин. Биринчиден сиздерге чоң рахмат чакырганыңыздарга. Анан мен кимге салам жолдойм? Үй бүлөмө. Үй бүлөм азыр көрүп отурса керек. Аларга салам, кумандан келем. Чоң рахмат. Эми сиздер менен коштошобуз. Аман эсен үйүңүздөргө жетип алыңыздар, келип чоң рахмат. Алтындай убактыңыздарды бөлгөнүңүздөр үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Анда эмес урматтуу телекөрүүчү, сиздердин эртең мененки уйкуңуздар ачылбай жатканда ушундай сонун музыкалык чыгарма менен бизде ушундай сонун коноктор болду. Сиздер дагы оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Эфир аркылуу саламдашып амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.